Президент Садыр Жапаров коомдук кеңештерди жоюу боюнча мыйзамга кол койду. Мамлекеттик органдардын алдындагы коомдук кеңештердин ишмердүүлүгү 7 күн ичинде токтотулат. Кеңештердин жоюлушуна элдик курултайдын түзүлүшү себеп болгон. Ошондой эле бул кеңештер мамлекеттик органдар менен иш алып баруусу жаңы баш мыйзамга каршы келери көрсөтүлгөн. Бул кеңештер конкреттүү сунуштарды киргизбейт. Жарандар мамлекеттик органдардын ишине коомдук талкуулар аркылуу катыша алат. Андан башка дагы жол жоболору жетиштүү. Элдик курултай институту деле бар. Биз ушундан улам коомдук кеңеш институту ашыкча деп эсептейбиз. Өткөн жылдын октябрында парламент коомдук кеңештерди жоюу боюнча мыйзам долбоорун кабыл алган. Анда бул институттун мүчөлөрү демократиялык шайлоолорду тандалбашы көрсөтүлгөн. Мындан улам кеңештин мүчөлөрүнө артыкчылык берилип, чечимдерди кабыл алууга катышуусу мыйзамсыз экендигин билдиришкен. Бул жактай мамлекеттик органдардын ачыктык жана отчеттуулук деген принцибин бузат деген жөө дагы келтиришкен. Деген менен жарандык коомдун өкүлдөрү коомдук кеңеш мекемелерде тең салмактуулукту сактап келдик дешет. Кайсы бир мекеменин ошол приоритеттерин аныктоодо, стратегиясын иштеп чыгууда, ар кандай иш чаранын жол картасын деп атпайбызбы, ошондо мына жанагы коомдук бир пикирлердин жана мааниси олуттуу экендигин билебиз да. Анан эң негизгиси ошол мына тендер деген бале болду го бизде. Тендерде баягынтип эселеп кымбат баягы сатып алуулар, курулуштар өтө кымбат көрсөтүлгөндүгү жөнүндө. Ошол тендерди ооздуктоодо дагы ушул коомдук кеңештердин бир ролу болот деген ой болду эле да. Жергиликтүү өзүн башкаруу мамлекеттик агенттигинин коомдук кеңешинин мүчөсү болуп келген Гүлгакы Мамасалиева кеңештердин жоюлушуна макул эмес. Ал коомдук кеңеш эл менен ар бир мамлекеттик органды байланыштырып турган эң негизги көпүрө болуп турганын билдирет. Отурумунда собранияларында сразу неме жеткизип берчү да. А биз жерде айтканыбыз менен, мисалы үчүн азыр ГОВДга айтсак, ушул жерде милицияга заявление түшүптүр, күйөөсүн уруп атканы боюнча десек, милиция обратный реакция кылбай койсо, бийлик органдарга, министерствого жеткизе албайбыз да. А мурун коомдук кеңешмелерде отурган биздин мүчөлөргө айтсак, алар сразу бүгүн айтсак, эртеси жеткизип коймок да. Анан министерство тез чара көрмөк да. Азыр эми ошо коомдук кеңешмелер жок үчүн көп эле проблемалар сразу реакция болбойт да. Чара көрүлбөйт. Чара көрүлүш үчүн 1-2 ай өтүп кетип атат да. Ал маалда уже жанагы чыр социалдык тармактарга чыгып, элдин арасында кыйноолор болуп, же болбосо өлүмдөр болуп калат. Коомдук кеңеш аталышындагы бул институт мамлекеттик мекемелердин ачык иштешине, коррупциянын жоюлушуна салым кошуп жатат деген андагы өкүлдөр. Өзгөчө жетекчилердин ишмердүүлүгүн көзөмөлдөп, борбордук бийлик өкүлдөрүнө дагы сунуш берип келгендерин негиз кылып жатышат. Деген менен учурда коррупциялык схеманын аягы дагы деле тыйыла элек. Жаңыдан түзүлгөн эми салыштырмалуу 10 жылга жете элек мыйзамдын мынантип өзүн актабай калды деп бир тараптуу чечим чыгарып койгону бул туура эмес деп эсептейм. Бир гана жери ошол коомдук кеңештердин жана кабыл алган чечимдери эффективдүү болбогондугу. Бунун бир себептерин анализ кылып көрсөк, себеби дегенде ошол чечимдерди жетекчиликке алып иштебеген мамлекеттик органдардын ошол жетекчилик структурасы бул ишти тартып кете алган жок. Ошол коомдук кеңештин эгерде чындап өз компетенциясына ылайык, таза коррупциядан жеңичинен бир иштерди бүтүрүп кетүүдөн алыс комиссия иштеген болсо, мунун пайдасы болмок. Биз кандай иш болбосун коомго ачык бололу деп атпайбызбы? Коомдук же байкоочу кеңештер 2010 жылы Роза Отунбаева президент болуп турганда мамлекеттик мекемелердин ишинин ачыктыгын камсыз кылуу максатында түзүлгөн. Демилгени жарандык коом жана ишкерлер колдогон. Ал эми 2014 жылы мамлекеттик органдардын коомдук кеңеши жөнүндө мыйзам долбоору кабыл алынган. Бирок өткөн жылы парламент элдик курултайды эске алып, бул мыйзамды жокко чыгарууну көтөрүшкөн. Жалпысынан 36 мамлекеттик органдын алдында коомдук кеңеш бар болчу. Абдумалик Базарбаев, Шахрух Именжанов, Ош ТВ.